Баткенде 17 жаштагы окуучулар бараткан унаа кырсык кагылды, алардын бири каза тапты. Баткен облусундагы Адамжай районуна караштуу Майдан айыл аймагында окуучуларга катышкан жол кырсыгы катталып, 17 жаштагы бала каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасына өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалымат боюнча окуя аталган айыл аймакка караштуу Көк Дала айылында катталган. Анда 11-класстын окуучулары туулган күндөн кайтып келе жатып кырсыкка кабылган. Унаа электр мамычасын сүзүп токтоп турганын, унааны көргөн башка айдоочулар ичиндеги балдарды ооруканага жеткирилген. Кадамчы аймактык ооруканасынан Турмуш басылмасына билдиргенде 21-сентябрга караган түнү жол кырсыгына кабылган 3 бала жарандар тарабынан аталган ооруканага алынып келинген. Бизге 3 бала келген, алардын бирөө окуя болгон жерде эле каза болгон экен. Анын сөөгүн мейитканага киргизишкен, 2 ооруканага жаткырылган. Бири сынык жарат бөлүмүнө, экинчисинин абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүнө жаткырганбыз. Бейтаптар 2007-жылы туулган балдар деп айтылат маалыматта. Маалымат Багый, Турмуш. Унаадан табылган 4 жансыз дене Ошып 16 жыл мурда кесиптери өлтүрүлгөн окуяны эске салды. Ошоп Кыргыз милициясынын 100 жылдыгын урматына жана коопсуздуктун сакчыларына турган бардык милиция кызматкерлерине арналат деп пост жарыялады. Анда кеп 16 жыл мурун кызмат учурунда өлтүрүлгөн 2 жол тескөөчүсү жана наркология бөлүмүндө иштеген дарыгер жөнүндө болмокчу. 2008-жылдын 17-июль күнү эртең менен Ошыптын нөөмөт бөлүмүнө билдирүү түшкөн. Анда байланышка чыккан адам көчөлөрдүн биринде токтоп турган Деутик өргүсүндөгү унаанын ичинде бир нече адамдын жансыз денеси канга боелуп жатканын билдирген. Кабар берген адам унаанын жабылган эшиктеринен куюлуп жаткан канды көрүп, терезесинен карап, андагы жансыз денелерди көргөндүгүн айткан. Жерине Ошыптын башчысы ыкчам тергөө тобу менен биргеликте Ошыптын ыкчам кызматкери, прокуратуранын соттук медициналык экспертизанын өкүлдөрү барышкан. Токтоп турган кызыл түстөгү цик өргүсүндө унаанын ичинде 4 адамдын жансыз денеси табылган. Алардын баары баштарына тийген октон улам каза болгондугу көрүнүп турган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын учурунда алардын ким экендиги тез эле аныкталган. Алар Ошыптын жол кыймылынын коопсуздук инспекторлору М. Сактанов, Арсанов, шаардагы наркологиялык диспансердин дарыгери Д. Хамидов жана жеке таксист Н. Касымов болчу. Милиция кызматкерлери түнкү кызматта, дарыгер түнкү сменде, ал эми таксист түнкү кызматын аткарганда үйдөн чыгып кеткени маалым болгон. Шаарда сирена планы ишке кирип, шаардын чет жакаларында блокпосттор орнотулду. Эми Ошыптын милиция кызматкерлеринин алдында бул кылмыштын бетин ачуу боюнча күн түндө иштөө талыкпаган эмгек күтүп турган эле. Маалымат Багый, Супер ТВ. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Бишкекте Honda СР бөлгүсүндө унаанын ээси жүргүнчүлөрү бар автобустун жолун тосуп, сөгүнүп, айдоочуга ортонун көрсөтүп, андан соң автобусту отвертка менен чийип салган. Социалдык тармактарда анын номер 4 автобустун айнегин сындырып, дөңгөлөктөрүн тешип кеткени тууралуу маалымат тастыкталган жок. Окуя Кожзаводдун аймагында болгон. Автобустун айдоочусу милицияга арыз жазды. Маалымат Багый, Спутник KG. Бишкекте пара талап кылууга шектелип, 3 милиционер кармалды. Бишкекте 3 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясынын укук коргоо органдарынан билдиришти. Алардын айтымында кечээ түнү саат 3:04 чамасында Октябрь Эйипте номер 3 шаардык милиция бөлүмүнүн имаратына УКМКнын кызматкерлери кирип келип, пара талап кылууга шектелген милиционерлерди кармашкан. Маалым болгондо, операциянын жүрүшүндө 2 кылмыш иликтөө кызматкерлери жана ИИМдин 1 тергөөчүсү кармалган. Алардын кеңселери тинтүүгө алынды. Маалымат Багый, Кактус медиа.
Бишкекте 20 жаштагы жигит окуучу кызды өлтүрө сүзүп качып кетти. Кана Булакмак Бишкекте чет элдик жаран окуучу кызды өлтүрө сүзүп качып кетти. Бишкектен Жал Кечи районунда жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан кызды сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгуу кызматынан билдиришти. Андагы маалыматка ылайык, кечээ 23 сентябрь күнү саат 17:45 Тыналиев көчөсү менен түндүктө көздөй бара жаткан Honda Fit Aria унаасынын айдоочусу 2004-жылы туулган ПА аттуу чет элдик жаран жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан 2009-жылы туулган кызды сүзүп кеткен. Жабырлануучу ооруканага жеткирилип, андан кийин каза болгон. Окуя болгон жерге кайгуу кызматкерлери келгенде айдоочу качып кеткенин аныкташкан. Бул факт боюнча иш козголгон. Айдоочу көп өтпөй эле кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Кырсык болгон жерден тартылган видеого караганда белгисиз аял киши Кана Булакмак деп кыйкырып, ыйлап жатканын угууга болот. Маалымат булагы аралаш маалымат. Нукаттагы 48 батирлүү үй мыйзамсыз сатылып кеткен. Ош облустун прокуратурасы тарабынан соттук актылардын аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында Нукат шаарында 48 батирлүү үй, 48 гектар жер тилкеси менен Нукат шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлери тарабынан жеке тарапка мыйзамсыз сатылып кеткендиги аныкталып, сот органдарына доо арыз келтирилген. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Доо арыз сот органдары тарабынан канааттандырылып, мыйзамсыз түзүлгөн келишимдер жараксыз деп табылган. Маалымат булагы Говори ТВ. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге кайрылган сөйгө атым Айнагүл, кызым аят 2 жашта. Ошо жүрөгүндө парок болуп, бир тешиге чоңураак болуп, протон чоңураак өпкөсүнө кан кетип баштаптыр. Ошонун себебинде тез арада операция кылышыбыз керек болуп жатат. Ошо каражатыбыздын жетпегенине байланыштуу сиздерге кайрылып атканбыз. Барыңыздарда да бала бар, ушундай орун эч кимге бербесин. Сиздерден суранарым ушу каражатыбыздын жетпегенине, каражатыбыз жетишпегенге байланыштуу сиздерден жардам сурап атабыз. Ушу кызыма себепкер болуп, Аллахтан ыраазычылык үчүн жардам берип коюңуздар. Ушу тез арада операцияда отат. Ал каражатыбыздын суммасы $6.000 экен. Ошону өзүбүз таба алганына байланыштуу сиздерден жардам сурап кайрылып атабыз. Урматтуу кыргыз элим, баарыңардан жардам сурайын, жардам берип коюңуздар. Ушу кызым аят жакшы болуп, ошого сиз Аллахтан шифасын берипсиздер. Себепкер болушуңардан суранам. Бардык карталар өзүмө караштуу, өзүмө ачылган, аягы 94-19 эм бар. Айнагүл деп чыгат. Ордон келишинче жардам берип коюңуздар суранам. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Өзүмдүн менин балдарга Алла ыраазы болсун, колуңуздан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Казакстандык спортчунун сөөгү Таштандыдан табылды. Актау шаарында 3-Кечи районунда аралаш мушташ боюнча мушкер Вусал Жафаровдун сөөгү табылды. Бул тууралуу tengrinews.kz сайты жазды. Спортчунун сөөгү 20 сентябрда Таштанды челегинин жанынан табылган. Денеси жыттанып, шишип, карарып кеткен. Жафаров томкулуп, анын сөөгү бир нече күн көчөдө жатканы айтылды. Вусал Жафаров 1994-жылы төрөлгөн. Өзүнүн спорттук карьерасын 2015-жылы баштаган. 4 жолу беттешке чыгып, 3 жолу жеңилип, 1 жолу жеңген. Адамды сабап бычактаган шектүү кармалды. Милиция кызматкерлери бир адамды сабап качып кеткен 31 жаштагы адамды кармашты. Бул тууралуу Чуевтин басма сөз кызматы билдирди. 29-июлда Токмок шаарында 3-Кечи районунда 2 адам спирт ичимдигин ичишкен. Экөөнүн ортосунда пикир келишпестиктер жаралып, мушташып кетишкен. 31 жаштагы КТ, 39 жаштагы ТД аттуу жаранды сабап, ага бычак сайып, окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Жабырлануучу ооруканага жаткырылган. Бул факттын алкагында денеге оор залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертиза дайындалган. Кылмышка шектүүнүн ким экени аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө амалдары жүрүүдө. Маалымат булагы Говори ТВ.
Ош аэропортунан 13 жаштагы кыз уурдалып шектүүлөр кармалды. Аны Кия К5 өлкөсүндө унаа менен Баткен облусу тарапка алып кетишкен. Кыздын ата-энеси милицияга кайрылып, перехват планы жарыяланган. Натыйжада машина Нугат районунан кармалды. Анын айдоочусу 31 жаштагы Кызыл Кыя шаарынын тургуну болгон. Иштин материалдары РИИБке өткөрүлүп берилди. Маалымат булагы Сереп Кейжи. Автобустун айдоочусу мас абалында деп Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы муниципалдык ишканасынын номер 52 маршруттук каттамдагы мамлекеттик номери Golden Dragon үлгүсүндө автоунаасынын айдоочусу 1980-жылы туулган ЕА өзүнүн маршруттук каттамына чыгып, биринчи аялдама токтоп жүргүнчү алып жаткан учурда артында келе жаткан Мерседес үлгүсүндө автоунаанын айдоочусу менен пикир келишпестиктен окуя жаралган. Бишкек шаардык милициясынын кайгылуу кызматынын башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан аталган маршруттук каттамдагы автобустун айдоочусу ЕА текшерилди. Арак ичимдигин ичпегендиги жана автобус унаасында жол кырсыгында кабылгандыгы аныкталды. Ал эми Мерседес унаасы автобусту айланып өтүү аракетинде артка айдаган учурда аркасында токтоп турган унааны сүзүп материалдык чыгым кетирген. Окуяга катышкан жарандар учурда окуя тууралуу териштирүү иштери жүрүүдө. Маалымат булагы Сокол Медиа. Бұл жерде ешқандай бүйтіп болған жоқ, автобусқа касание болған жоқ. Менен қачам деп автомашинаны түсірді. Передышка это шашка и